бир эки кыздарга суроо келген экен, ошону мага жөнөтүп коюпту. Ошого бир жооп кылып коелу. Ошо энергия менен ракты аягат деп атасыздар. Аракешти айыктыра аласыздарбы дейт. Дагы бирөө чек арадагы кырдаалдарды, болуп аткан кырдаал жөнүндө дагы айтып коесузбу дейт. Бир аз жооп кылалы, бир 5 мүнөт убактыбыз калыптыр. Эми өткөндө биз айттык го, кыргыздын улуулугун дүйнөгө таанытпаса, дүйнө эли дагы кутулбайт кырсыктан, оорудан, мына ошо ракты жана башка системный мындай өлтүрүп кетчү оорулардан деп айтып атканыбыз ушу. Мына кыргыздын улуулугун дүйнөгө таанытышыбыз керек депчи. Ал эмне деген сөз? Ошо кыргыздын жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан аалам келип кийиптир. Анан ушундай кыргыздан бир окумуштуулар чыкты. Ошолор бир куткарганы калды деп биздин бийликтегилер дүйнөгө жар салыш керек. Мына бул кызды мисалга, мейли бул кыз менен спорлошсун, дүйнөнүн медиктери акыры келип макул болот. Себеби көрүп атат ошо результатын, адамдын айыгып кеткенин мисалга. Ошол сыяктуу эле анан бүгүнкү күндө эмне керек дегенде, медицинада мына элди аман алып калыш үчүн бурулуш болуш керек. Медицинага бурулуш кылыш үчүн ошол жанагы Арстан Алай эл тактысына барат экен, Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтүптүр деп ааламдан берилип атпайбы? Эмнеге десе, Кыргыз өлкөсүн түптөйт. Ошо медицинага өзүнчө киргизүү, өзгөрүү киргизет. Мына студенттерди кандай окутат экен? Окуган студенттен эмне чыкты? Акырында оорулуу адам чыгып атат. Бул бир эле оорусун айтып атат, мисалга да. Ошол нерві куурап чыгып атат, сигарет чегип атат, мисалга. 11 жылда канча убактысы кетти. Жаңы доордо анын пайдасы тийбей атат да. Ошондуктан билим берүүдө өзгөрүү болуш керек. Аны ким аткарыш керек? Аны билген адам, үйрөткөн адам, ааламдан буйрулган. Мына жерде турат го, мына так илим берип баратат, бакты өлөт, бакыт жаратат деп. Анан ошо доктор кыз айтып атпайбы? Чын эле медицинада эле так эмес. Мына бул ааламдан ошо сиз жөнүндө берилгенде так илим берип баратат, делип атат деп. Мына карасаңыз, ошол сыяктуу эле бул мактаныч эмес, бул өтө бир чоң жоопкерчилик болуп атат. Кыргыз үчүн, дүйнө үчүн, адамзат үчүн берилген бир чоң бир жоопкерчилик болуп атат. Чоң жоопкерчилик болуп атат. Ошондуктан келиңиздер бир элди сактап калалы, адамзатты сактап калалы. Анан чек ара маселеси боюнча өткөндө да айтканбыз го, бул кыргыздын улуулугун таанытпасак, улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат депчи. Анысы кандай? Кыргыздын улуулугун, кыргыздын кудай болгонун, кыргыздын уткарарын, кыргызга дүйнө эли биригээрин тааныткан кезде, ошол башчысына ушуну түшүндүргөн кезде, окумуштуулар чыккан кезде кыргызды антип басынтпайт. Азыр чек арада болуп аткан маселе бул кырсыгуу деп билсек болот. Кырсыктап атабыз биз өзүбүздү билбей. Улуу күчтөр жазалап атат. Ошондуктан жаңы доордо ушу аалам деп сүйлөйбүз. Себеби аалам жерге түштү, инопланетян катары. Аалам энергия катары түштү. Ошон үчүн медицинада өзгөрүү болуш керек. Ошон үчүн элди биз куткарып калышыбыз керек. Аң сезимин канчалык бийиктетсек, турмуш туткунунан, оору суркоодон адамзат кутулуп атат. Кутулат деп мына. Анан элдин түшүнүгү канчалык бийик болсо, ошого жараша, мына үй бүлөнүн түшүнүгү бийик болсо, үй бүлөдө тынчтык, сый болот да. Анысы кандай? Элдин түшүнүгүн канчалык бийиктетсек, мамлекетте дагы ошондой тынччылык болот. Анткени эл башка да. Оору суркоо асаят, элдин түшүнүгүн бийиктетип алсак. Кырсык да асаят.
эки кыры бар кырсыктын. Мына бул жерде аракечтикти кантип токтотсок болот, медицинанын алы жетпей атат деп атпайбы. Ал кырсык деп санаңыз биринчиден. Ошол үй бүлөсү үчүн кырсыктатып атат. Ал кишинин ичине, ал киши жакшы киши, арак ичкен киши. Мен ушинтип ойлойм, жакшы киши. Ал ошол кичине ичип алып, ошо менен рахаттанып атат. Денесин бошотуп, бир боштондукка чыгып атат. Аны могу улуу илимди окутуп ийсе, ал аракечтикти ошол замат тыштап коет. Бизге ошондой балдар келип, сигаретти тыштап койгон. Сигарет, водканы тышташ жеңил. Сигарет андан оор да. Анткени көнүп алган ага. Анын мээси такай сурап турат. Көрдүңүз, улуулукка өткөргөн кезде ошон үчүн айыл-айылда окулуш керек деп атканым ошол. Анан эң башкысы, ааламдык илим албаса, адам эмнеге жаралганын, эмнеден жаралганын, кызматын билбесе, анан Кудайдын ачыктан эскертүүсү деп атканыбыз ошол. Бүгүн эми кандайдыр болсо дагы ошо медицина жөнүндө экөөнүн айырмачылыгын жеткиргенге аракет кылдык мына. Аздыр бирок болсо дагы. Биз жөн эле мындай сырткары алып өттүк. Доктор экөөбүз мына. Доктор эле жалгыз эмес, докторлор өтө көп келет. Пенсиядагысы келет, азыркы иштеп атканы келет. Анан мен сурайм. Мындай кошуласыңарбы? Менин сөзүмө десем, ооба дейт. Ошо байкабастыктан, билбестиктен адам өлүптүр. Кайра булар өздөрүнчө дагы өзүнүн илимине, практикасына, жашоосуна салыштырат да. Медсестралар келет. Теге канча жыл иштеген хирургдар келет. Өздөрү келет ошо ооруп, онтоп, анан түшүнүп, өсүп, өйдөлөп. Мына ошентип Арстаналай окумуштууларды даярдап атат десек болот. Элге бирөө сөз айтып, анан адамзатты куткарып, сактап калуу үчүн ошол башчы Арстаналай көрсөткөн улуу жол жалгыз жол экен, жалгыз жол деп айткым келет да. Бул адамзатты сактап калуу үчүн эң биринчи адамзаттын ден соолугу жакшы болуш керек. Ошон үчүн бул улуу жол, улуу түшүнүк, бул башчы Арстаналай көрсөткөн жол бул жалгыз жол деп билем, ушу адамзатты куткарып калуу үчүн. Ошон үчүн бардык адамзат ушу улуу илимди алып калыптаныбыз деген. Анан ааламдан да берилет. Ошо арбайдын ааламдын улуунун ролун аткарыш үчүн биринчи өлбөс законун өздөштүргүлө депчи. Анан чын эле ден соолугуң жакшы болсо, анатомияң, астрологиянын ролун аткарса, анан сенин нервиң кутулат да, переживать этпейсиң, майдаланбайсың. А сен бир жериң ооруп турса, сен ааламды кайдан ойлойсуң? Анан ааламдан да берилет. Ошо аң сезими бийик, духу күчтүү, өлбөс законун өздөштүргөн, көп кырлуу, анан ушул дүйнөдө мен жоопкермин куткарганга деп же кызматка деген адамды анан аалам энергия кийет депчи. Ошондуктан бул азыркы анатомия илими биз үчүн өтө биринчи шаг. Анан эми кыргыз биринчи кор болот, анан зор болот деген ааламдык билдирүү бар. Бул чек арадагы өйдөлдөй, мамлекеттин арасындагы өйдөлдөй пикир келишпестиктин баары эле бул аалам күчтөрүнүн эле, арбайлардын эле жасап аткан бир ойготуучу иши. Эң башкысы кыргыз журту биринчи бутуна турат. Мына ошо улуулук менен, түшүнүгү менен, ошо медицина жоюлуп, кыргыз айттым го, мигрант болбош керек, түрмө жоюлат Кыргызстанда деп. Себеби улуулук өткөрбөйсөң, ал Арстаналайга көчүрмө болуп калат. Келечегибиз мына эми келип калды. Эми ошо мезгилди көрсөтүп атат. Ошон үчүн биз эски адамдарды эртерээк, бир күн болсо дагы бийликтен эртерээк кетсеңер жакшы болот эле дегенибиз ошол. Эмнеге дегенде өзүнө да жакшы, элге да жакшы, табиятка дагы, адамзатка дагы, анан ошол мына медицинага дагы жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу улуу журтум. Ушу жуманын 4-күнү кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздарак, өзүңүздөр саламатта болуп, анан ошол ааламга ыраазы болуңуздар, кыргыз болуп жаралганыңыздарга ыраазы болуңуздар, алтын доорго келгениңиздерге ыраазы болуңуздар, Кыргыздан ошо Кудай арбай аалам ролун аткарып аткан адамдар чыкканына ыраазы болуңуздар. Демек кыргыз ошентип дүйнөгө багыт берип, башчы болоруна ыраазы болуңуздар. Эмки эфирде көрүшкөнчө бар болуңуздар.